Кожоевич, бүгүнкү болуп аткан иш-чарага абдан түшүнбөй калдым. Буга чейин бир ай мурун мэрия келип кеттилер. Келип, мынакей 137 үйгө мыйзам чегинде жериңер трансформацияланып башталат дедилер. Калганыңар болсо генпланды күтөсүңөр деп жакшынака болуп сүйлөшүп кеттилер. Андан кийин эле мына жакында эле бир жума эле мурун эле ЖИСтин работниктери келип ушул контурду текшерип, по факту ар бир кишинин жери кайсы экенин бүт-баарын текшерип кетти да. Анан биз элибиз ушул угуп, эч кимибиз ошондон бери стройка кылбай токтотуп турдук элек да. Аңгыча эле бүгүн айтпастан, дебестен эле эч кандай бир кагаз колубузга жок. Эртең менен эрте эле чоң техникаларды айдатып кетип эле бузуу башталды. Ушул жерден биздин элибиз бир дагы мисалы бирөөбүз дагы бийликке нааразы эмеспиз. Өзгөчө сиз Садыр Нуркожоевич менен Ташиевдин эмгегин эл көрүп турат. Бирөөбүз дагы мындай эме чыгайлы митинг анда мындай дегенге мына ушунча ишти кылып трактор менен чырылдап бузуп атса дагы бирөөбүз да чыгайлы деп ойлогон жокпуз. Сизден гана эме күтүп атабыз. Анткени сизге туура эмес маалымат жетип атканын түшүнүп келдим мен азыр барыпчы. Түшүнүп келдим. Эмнеге дегенде мына бизди деген айтып атасыз, эмеге киргизиптирсиздер. Биринчи калыбына келтирилсин дегенчи, кантип биринчи калыбына келет Садыр Нуркожоевич? Эгерде ушул жерде контур деген бир көчө, эки көчө болуп түшүп, ошолор 20-жылы салынып, анан калгандары кийин салып алса, анда түктүрсөңүздөр туура болот эле. Бул жерде элдер деген үйдү деген шахматный порядкке салган. Бирөөсү шахматный порядкке жайланышкан. Ошондо сиздер деген өзүңүз эле элестетсеңиз 136 үйгө документти берип, соройтуп жанагы эме өскөндөй кылып, карагай өскөндөй кылып ар жерге. Анан калганын бузасыздар. Ортосуна эмне? Картошка айдалабы? Бул эмне деген политика? Бул эмне деген элде жок жоосун? Муну кандай түшүнсөк болот? Эми ошонун баарына биз мисалы сизге нааразы эмеспиз. Ошол ылдый жактагы могу тиги жергиликтүү бийлик, мисалчы акимчилик, мэриянын эме калпыс иши деп мен түшүнүп атам ушунучу. Мына мэрияда эмне себептен 3 вице-мэр коррупция менен кармалып атат. Бул жөндөн жөн эмес. Сиздердин эки киши тызылдап иштеп атасыздар, экөөңүздөр. Жаныңарды жан куруп, ден соолуңарды кетирип, күндөп. Калганы болсо жеген менен эле отурат да жеген. Мына жегендин пайдасы мынакей. Өлкөдө хаос мондай, айла жок элди мондайга чыгарып атат. Элдичи ыйлатып атат. Эмнеге эгерде ошолор туура сиздерге маалымат берсе, монтип жайланышкан эле, мондай болгон десе, ошондой приказды сиз кол койбойт элеңиз деп ойлойм бүгүнкү күндөчү. Ошол туура эмес иштерди кылган үчүн мэриянын ушул иштебегендерин жыйынтыгы болуп бүгүнкү ызычуучу. Ушундай эле биз эле эмес, жеке эле биздин коңшу эмес, бүтүндөй Кыргызстандын ичинде болуп атыптыр. Бул эмне деген жорук эмичи? Элди жөндөн жөн нааразылыкка чыгарып, ушул эле эмне мына кыш келатат, жогору апа айтып кетти. Кыш келатат, кайда барат бул эл журттарчы? Кайда барат? Өзүңүздөр ойлосоңуздар.